2020 жылдың жыйынтыктары боюнча Кыргыз Республикасынын аймагында арак сатуу 3 миллион 436 миң декалитр деңгээлине жеткен. Башкача айтканда, мыйзамсыз жүгүртүүдө арак продукциясынын дээрлик 3 миллион декалитри бар. Бул болсо сатылуучу продукциянын бардык көлөмүнүн 86%дан жогоркусун түзөт. Аксиздик салыкты төлөөдөн четтөөдөн гана бюджеттин эсептик жоготуулары дээрлик 2,5 миллиард сомду түзгөн. Ал эми тармактык ассоциациянын маалыматтары боюнча бюджеттин жоготуулары андан да көп жана жыл сайын 3-4 миллиард сомго чейинкини түзөт. Эгерде 2019 жылы бардыгы 139 миң бөтөлкө мыйзамсыз алкоголдук продукция тартылып алынса, 2020 жылдын жыйынтыгы боюнча 1 миллиондон ашык бөтөлкө алынган. Мына ушул цифранын бардыгы көмүскө бизнесин жүргүзүүсүндө канчалаган аябагандай көп акчалар бар экендигин жана мамлекеттик бюджет канчалаган акчаны толук албай жатканын ачык тастыктап турат. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети Акылбек Үсенбековичтин төрагалыгы астында бизнести экономиканын көмүскө секторунан чыгаруу көйгөйүн чечүү боюнча ишти баштады.